Elge düşman olmalı. Fundamentlerdi buzu çeçimi çıkkan. Ana kendisinden çeçimi. Ana. Kolumda hiç dikim yok öyle. Buldu öyle. 9'lar çamasında bizge ушундай bir хабар келди. Бияк бузулат экен депчи. Анан бизге келген маалымат боюнча фундаменттерден бири экөө, анан бир үй деп айтылган да. Анан чыгып эметсек алар келгенде. Бул фундаментти бузду биздин көзүбүзчө. Андан кийинки ылдыйга түшүп ал фундаментти бузабыз дегенде, ал фундамент президенттин жанагы 21-жыл декабрь деген амнистиясы бар го. Мунапысы ошого жаткан фундаментти бузабыз деди да. Аны биз токтотуп калдык айтып. Алар деле так маалыматы жок. Кайсыл фундаментти бузуш керек билбей эле, бөркал десе баш алып, келип туруп эле бузуп атат да, президенттин эмесине каршы. Ошону биз ызчугул айткандан кийин алар анан тияк-бияка чалып, такташып, бияк деген мемлекет президенттин амнистиясына жатат экен деп туруп кетишти. Өзү мына жактан эки катар бул 107-контур бардыгычы президенттин амнистиясына жаткан толтура эле үйлөр бар да, биз жактачы. Хаким дагы өзү тарел деген экен. Ал дагы бизди кабыл алып түшүндүрүп берди да негизичи. Биз жака эч кандай тийилбей экен салынган үйлөргө. Бирок ошо президент дайындаган жанагы комиссия бар го, ошол комиссия чечет деди да биздичи. А берки замы болсо, силер бардыгыңар 109-мыйзамдын негизинде мыйзамсызсыңар, бардыгыңар эле бузуласыңар биякта деп эле ушинтип бизге айтып, бияктан азырынча ушул бизге тапшырма берилген бузулат деди да. Акчага долларга сатып алганбыз, сом эмес. Анан басып алган деп маалымат чыгарган туура эмес да. Эптеп фундамент тургузуп коюшту, дальше каражат жок. Аны дагы сүрүп кетишти. Могул жерде жалгыз бой эженин бир баласы менен жалгыз бой эже бар. Анын фундаментин күзүндө сүрүп кетишкен. Бүгүн болсо дагы бирөөнүкүн түртүп кетти да, эмелчи. Булар азастан эле. Эмнени айткым келип атат? Ведомственный бири-биринде болгон мындай жумуш алып баруу связь жок да. Ошондой сезилет бизгечи. Силер мурда деген тиги орокко карачысыңар, соккулукка. Биз азыр башыбыз оорубайт. Силер алган разрешениеңар, элементарно мына сууга разрешение алганбыз, келип алып туруп Бишкекте силер биздин сууну мыйзамсыз ичип атасыңар, өчүрөбүз деп кетти. А биздин буга чейин алган соккулуктан берген разрешение недействителен. Биз башыбыз оорубайт. Азыр бизде атаңа бар, энеңе бар, тигиге бар, бугу бар, ит-витойго барсаң, мен билбейм, тиги бар, көрсөң ба, футболный мячик кылып тээп туруп эле акырында келе каяка барыбызды билбей калып атабыз да, ошол эле эмечи. Конкретно бир эшикке кирип туруп, конкретно жооп берген киши жок да. Мен билбейм, замын билет, замын болсо мен билбейм, тиги билет. Ошондой эле болуп атпайбы, бизди футболный мячик кылып эле айландырып тээп атат. Бүгүн да келип сүрдүрдү, например, же кагазы жок, же токтому жок, ооз-эки эле келип алып туруп, башаламан кайсыны сүрдүрүштү дагы билбейт. Үйүңдү түртүп кетем дейт, бир келип сууңду өчүрүп кетем дейт, бир күнү келип светиң жок болуп калат дейт. Мындай жашоого болгон көз карашты, жашоого болгон көз карашты түңүлүүгө алып барып коет буларчы. Шу ак өргө, ак ордогулар фундаменти барлары кызыл китеп алды. Биз до сих пор ала элекпиз. Мисалы мен 2019 салгам. До сих пор каралып элек. Чуркаган жерибиз калган жок, барган жерибиз калган жок, баардык жерге барып атабыз. Бул жерде 2015-2013төн бери салынган үйлөр бар. 131 конуш. 131 үй. Ошолордун документи до сих пор чыга элек. Ошонун жанына эле мына 107-контур түшкөн. Алар деле 2021-жылга чейин салынган үйлөр бар. Алардын деле документи бүтө элек. Бул жерде кандай десем, мамлекеттик ишкерлердин, кызматкерлердин шалакылыгы эми ушул убакытка чейин алып келбей документтерин бүтүрүп берсе, эл журтта тынч өзүнүн үйүн салып жашамак да. Президентибиз Садыр Нуркожоевичке Жапаровго эми көп жакшы иштерди кылып жатат. Ушул амнистия берип, жерлерди ээлерге берип, аны жеңилдик кылыпчы. Берген үчүн биз дагы бул 19-жыл алганбыз да. Анан шартыбызга байланыштуу 22-жылы, 23-жыл салып калдык, ар кайсы жакта мигрант болуп жүрүпчү. Биз деле 19-жыл алдык элек. Кошуналарыбыз деле ошол амнистияга илинип салынып калды да. Биз амнистияга илинбей калдык шартыбыз жоктугунан. Ошо президентке кайрылат элек, бизди дагы ойлоп кичине эртерээк бир чечип берип койсо, көп жакшы иштер болуп атат Кыргызстаныбызда. Колдойбуз президентти. Биз жакты дагы ошо Ташиев, Кыдыршаевич айткандай бир дагы үй бузулбасын деди эле. Биз тынч жатат элек, бүгүн келип уйкубузду эме кылып, бизди кыжалат кылып ушинтип бузуп кетишти.